Assalamu alaikum. Урматтуу министр берген маалыматыңыз үчүн чоң рахмат. Кыргызда бир сөз бар, а дегенде сөз болот, андан кийин өзү болот деп. Мен сизге бир сунуш берейин дедим эле, лингвистикалык маанидеги. Кыргыз тилин расмий түрдө оорукана дебей шифакана деп которбойлубу? Анткени сөздүн да мааниси, энергетикасы бар. Оору көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Мен чындап эле айтып атам, ойлонуп көрсөңүздөр. Бул биринчи. Экинчи, азыр сөзүңүздө айтып кеттиңиз, биздин шифаканалардан чыккан тыянактар Россияга барылып, ал жактан дагы текшерилет деп. Эмне биз өзүбүздөн чекит койгонго мүмкүнчүлүк жокпу? Нурбек Кадырбекович, сиз абдан туура айттыңыз. Медицинада көп кыргызча которо албай, андан кийин которуп берген кээ бир ооруларды кыргыздар да түшүнбөй калат экен. Кыргыз тилине берсек, көп оорулар бар экен да. Көп ушундай симптомдор, тигилер булар бар экен, которула албай, эч ким түшүнбөй калган. Бизден мындан 10 жыл мурун кыргызчага которулуп киргенден кийин азыркы кезде ошо аракет боюнча, сиз айткан боюнча да биз ойлонуп көрөбүз. Бирок оорукана деген бизге кирип калган, Нурбек Кадырбекович, мен билем, сиз абдан чоң адисиз бул жагы боюнча билесиз. Экинчи вопрос боюнча эффективности биз мурдакы штамптарды Новосибирскиге вектор лабораториясына жөнөтүп атканбыз. Бирок орус мамлекети бизге жардам берип 2 лаборатория ачып берди. Эффективность 98% болуп атат. Штампында определять эткенде. Чоң рахмат. Эми азыр бир эле оорунун бир эле түрү айткан жокпуз. Оорунун түрлөрү көп болуп атат тилекке каршы. Мен жакында Достук, Кызылжар, Ношкен, Теңдик, Кум, Ынтымак, Бүргөндү деген айылдарга барып, шайлоочулар менен жолугушуп келдим. Ошолордун аманатын гана айтып коеюн. Мен ойлодум эле Бишкек менен Ошто, Жалал Абад деле ошондойго деп. Көрсө айылдарда деле мамлекеттик дарылануу мекемесине барса, дароо же Юрфага бар дейт экен, же Банецкиге бар. Ал жака барып, эми акча айылда аз билесиз. 8000 дейт. Тиянак чыгартып келсем дейт, аны карабай туруп оозуна батышынча дары жазды дейт да. Же имам маселеси, же айлык азбы. Менимче ушу мамлекеттик дарылоо мекемелеринде иштеп аткандар менен ошо жеке лабораториялардын ортосунда бир бизнес маселеси бар. Ушул боюнча эмне чараларды көрүп атасыздар? Кабарыңыз барбы? Нурбек Кадырбекович, сизге сурооңуз туура. Эмчүн дегенде медиктердин зарплатасы аз болгондон кийин ар бир медик өзүнүн сиз айткандай лабораторияга жөнөтүп турат. Экинчиден, эң чоң биздин жетишкендигибиз 21-жылы өзүбүз 2 компьютерный томограф койдук. Азыркы кезде мына 7 компьютерный томограф алган атабыз. Себеби көп областтарда жок, алар бүт бардыгы Юрфага жөнөтүшөт. Кудай буйруп 7 компьютерный томограф келип калса, баардык областтарга коебуз. Андан кийин сиздер жардам берсеңиздер, акча берсеңиздер, ар бир районго больницага коюп алсак, башка жанакы частный лабораторияларга биз жөнөтпөй калат элек. Чоң рахмат. Азыр эле айтып коеюн, эгерде ушундай сунуш болсо, мен добушумду берем, колдоп берем колумдан келишинче. Андагы бир маселе, мындай айтып коеюн. Ушул дарыланууга барсак дейт, мамлекеттик шифаканаларда врачтар, дарыгерлер өздөрү айтат дейт, тетиги жерде жеке менчик клиника бар, ошол жака бар, бул жакта орун жок деп. Жок, мен акчам жок деп кезекке туруп, кездерип барып жатып алсаң дейт, тиги жакта 15 000 болсо, мамлекеттик дарылануу мекемесинде 20 000 сом сурайт дейт, аягында келипчи. А Конституцияда жазылып турат, 43-чү беренеде 3-чү статьяда бекер дарыланууга акысы бар деп. Ушул жака да бир чара көрүп, көңүл бөлүп койсоңуз. Нурбек Кадырбекович, рахмат. Булардын баарын биз карап көрөбүз.